Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам. Каарманыбыз Айчүрөк бир нече кесиптин ээси. Биринчи кесиби боюнча дизайнер, экинчи кесиби юрист. Андан тышкары кондитер курстарына барып, түрдүү таттууларды жасап үйрөндү. Ошентип жылдар өтүп, хоббиси эң сүйгөн кесибине айланды. Азыркы кыздар негизи торт красный бархатка, азыр макаронско, круассаны деген, моти деп чыккан тоже аябай востребованный десерттерге кызыгышат, чизкейк, выпечкага, булочкаларга кызыгышат. Азыркы тапта Айчүрөк кондитер чебери болуп, кыз-келиндерге тажрыйбасы менен бөлүшөт. Азыр мен силерге макаронс рецебин көрсөтүп берем. Миндаль унунан макаронс кылышат негизи. Азыр 125 грамм миндальный мука салабыз, шекер пудрасын кошуп алабыз, 150 грамм. Миндальный мука менен сахарный пудраны аралаштырабыз. Азыр табакка 100 грамм белок кошобуз. Жумуртканын агына биз краска кошобуз. Пищевой краска да бул. Ичине өткөрөбүз. Ичине сахар салабыз. Кайра өткөрүп баштайбыз миксер менен. Аябай көбүрүп калганга чейин биз азыр миксерден өткөрөбүз. Мына биздин кремибиз даяр болду. Азыр миндальный мука жана шекер пудрасына кошобуз, аралаштырабыз. Абайлап аралаштырыш керек. Тефлоновый кагазга азыр салабыз. Аталган таттуу абдан популярдуу болгондуктан анын рецебине жаш кондитерлер кызыгып көп талап кылышат. Столго кагып коебуз. 8-10 мүнөткө азыр коюп коебуз. Андан кийин духовкада 150 градуста 18-19 мүнөттө бышырабыз. Кондитер кесиби абдан кызыктуу. Ал биринчи кезекте тыккандыкты жана тазалыкты талап кылат. Айдана Астамова, Дания Роман Турулу, Замана студиясы.